бүгүн кандай маареке болду, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бүгүн ушул Индия институтунун колдоосу менен биздин Өнүгүү прогресс фракциясынын демилгеси менен Ош шаарында коомдук кабылдама ачууда. Ошо биз мына Өнүгүү прогресс партиясынын атынан, фракциясынын атынан сиздерге мен ыраазычылык билдирем. Негизги максат бул коомдук кабылдаманын негизги максаты бул жерде элди кабыл алуу, элдин жашоо турмушунда болгон көйгөй маселелерди угуу. Кудай буюрса бир айда жок дегенде бирден жолугушуу өткөрүп турабыз. Жогорку кеңеш депутаты катары андан тышкары биздин өкүлдөр бул жерде болот. Ошол өкүлдөр эл тарабынан койгон маселелерди бизге жиберип турат. Биз аны фракциянын алкагындагы комитеттердин деңгээлиндеби же негизинен палатанын жыйынында, отурумунда, ошо өкмөттүн астында башка мамлекеттик органдардын астында ошо элдин талабын коюп, аны ишке ашырганга, ошону көзөмөлдөгөнгө аракет кылабыз да. Негизги максаты ошол. Рахмат. Шаардык кеңештин депутаттары да Шаардык кеңеш депутаттары сөзсүз бизде бул жерде фракциябыз бар. Ош шаардык кеңешинде алар мобилдүү, алар керек болсо күн алысында бул жерде болгонго мүмкүнчүлүгү болот. Алар ошо Ош шаарынын деңгээлиндеги маселелерди чечкенге алар бүт болгон мүмкүнчүлүгүн жумшайт да.